Куудул сатирик Рахман Разыков 7-июнь күнү коронавирус илдетинен дүйнө салып, кыргыз сатирасы орду толгус оор жоготууга учурады. Ал Куудулдун кесиптештери, шакирттери устатын жоктоп, аны кылымда бир жаралчу адам болчу деп эскеришет. Менин ийгиликтерим башат ушул киши деп айтсам мен жаңылышпайм да. Анан кээде пендечилик, кээде капа кылып койгон күндөрүм бар, бирок мен ушул эртең менен келинчегимди айтты, ошол аял экөө келип үйгө жакшы бир сөз сүйлөгөндө илгери 2008-2009 жылдары эле Рысбек бир ата-энеден бир тууган болот. Бирок атасы, апасы бири-бирин тааныбаган ушундай алыстан эле адамдар бир туугандай болуп калышат экен. Сен менен ушундай бир тууганым болуп калдың. Менен кетсе кечир деп болсо мен капа кылам. Деп ушундай бир улуулугу бар эле да. Эми айта берсе түгөнбөйт, эми баягы кыргыз ушундай экенбиз, өлгөндөн кийин эле мактап жактап кылат экенбиз. Кечээ эле мына бир ай мурун 5-майларда болсо керек, ушу 10-майга чейин менин үйүмдө бир 4 күн 5 күн конок болуп кеткен өзү келип. Чумаш деген иниси менен мына ошол жерде сон нерселер сүйлөшкөнбүз. Келечек жөнүндө, саясат жөнүндө, чыгармачылык жөнүндө, маданият жөнүндө. Эң сонун сериалдар дароо премьерадан кийин толугу менен акысыз. Жаңы переходи на О топтомунун абоненттери үчүн супер акция жана супер белек. Жөн гана жылдызча 765 жылдызча бир торчо буйрутмасын терип, Амедиатеканын миңдеген фильмдери менен сериалдарын бир ай бою акысыз көр. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары. Эми бул кен эле да. Кен эле да. Мен эмнеге капа болуп атам? 2 жылдан бери ушул Алла Таалам бүт жакшыларды алып келип, бизге окшогон келесолорго таштап кеткенге капа болуп атам да. Жакшы кыйын адамдар баары кетип атат. Ушинтип таанышканбыз. Ошол жазмалыгы, ошол эле актуалдуу ар бир темага өзүнүн ою сөзүндөгүчү актерлук жагы. Эми муну жөн эле бир Куудул же сатирик, жазуучу жана башка адам катары дагы неме кылышат да, баалашат да. А бирок бул адам катары чыныгы бир маданияттуу адам катары дагы көп билишпейт да. Бул өмүрү бирөөнү энеңди деп сөккөнүн уккан жок мен. Мисалы да. Ушунчалык бирөө капа кылган болсо эми мейли деп койчу. Сабыры да бир өзүнүн весинде бир өзүнүн салмагындай болуп, сабырды дагы аябай сабырдуу оор болчу. Бирок бир жүрөгүндө жалы бар адамдай болуп, чындыкты ошо бетке айтат эле да. Баласын үйлөйм деп атты эле, буюрса, Кудай кааласа күздө Дастанды үйлөйм деп. Анысы ушундай эми бир кем дүйнөдө эткенбиз эми арман бардыгы. Бул киши өлөм деген киши эмес болчу, эми ажал экен, өлүм ак экен. Алып кетти арабыздан. Өзү ошол телефону өчүк болуп, анан кийин бошогон кичине сүйлөй алатырган мал неме кылып атты. Ошо адышка менен сүйлөп аткан. Кече күнү акыркысы азыр сизге деле угузам го. Жакшы оңолууга баратам. Рысбек телефондо сүйлөш деле кыйын болуп калат экен. Буюрса баары жакшы болот деп анан мен тамашалап, сиз көп неме кылмаң. Эртең 70 жылдык тоюңузда экөөбүз таң саат чөбүз деп тамашалаганда, эртең менен ушул кабарды уктук. Негедир акыркы убактарда ушул кичине эле убактысы болсо эч текке кетирбей, чыгармачылыкка арнап, негедир шашылып жашап калды эле да, азыр ойлосо. Эми ушундай болуп, арабыздан кетти. Мүмкүн мен дагы баркына жакшы жетпей жүргөн инсанмын айрылдык. Аркасында 3 уул, 3 кызы калды. Жеңебиз калды. Аларга сабырдуулук тилейм. Ошол Сардар, Каныбек, Дастан үчөөнө ошол атанын уулу болуп, ушу атанын жолун элге унуттурбай
сәресап салып жүргенін қалаймын. Айла жоқ му? Ушундай. Менин агайым Рахман Разыков бул дүйнө менен кош айтышып, чыныгы жашоого сапар алды. Жаны жаннаттан болсун, Аллахым бейишинен, Фирдаус бейишинен орун берсин ылайым. Жете албай атам, ошко бара албай атам, кыйналып атам. Бирок ошенткен күндө дагы агайды эскерүү мен үчүн оорго туруп атат. Себеби мен агайды эскерип эмес, агайдын тойлоруна барып кызмат кылып, агайдын жакшылыктарында кызмат кылсам болмок. Агай бул жашоодогу бул кылымда бир жаралган киши болчу. Телегей тегиз, баарысына тегиз караган, сен улуу, сен кичүү деп бирөөдү бөлбөгөн, сен байсың, сен кедейсиң дебеген, бардыгына көлдөй, дайрадай киши болчу. Жакшылын өмүрү кыска болот деген ушул экен. Агайга мен ушунчалык ыраазычылыгымды айтам. Кудайдан суранам ушу агайга бейишинен орун берсе экен деп. Гүлжайна болуп аталышыма, ушул сахнада турушума 100% агайдын салымы деп эсептеймин. Жана ушул азыркы жетишкен ийгиликтериме дагы агайдын акыл насааты, агайдын мага көрсөткөн жолу ушунчалык таасири чоң. Мен ата-энем 11-классты бүткөнчө тарбияласа, бирок агай турмуш сапарына болгон жолумда мындай жашоодо күчтүү болгонго, эчтекеден жыгылбаганга, ийгиликке жетүү үчүн болгон күчүңдү жумшоого, сабырдуу болгонго, жакшыга да жаманга дагы, сенин өйдөсүнө ылдыйсына дагы мындай тегиз мамиле кылганга агай мага чоң сабак болду. Агайыма ушунчалык эртең мененден бери жүрөгүм ооруду, ыйладык. Баары бир колубуздан эчтеке келбейт экен, Кудайга керек экен алып кетти. Агай эми баары кыргыз билгендей эле, Кыргызстанда бир эле ушун бир жалгыз единственный Рахман Разыков болчу. Канча деген аркасында таланттарды өстүрдү. Агай өлгөн жок. Агай кыргыздын жүрөгүнө өзүнүн атын алтын тамга менен жазып кетти. Аркасында канча деген уул кыздарды тарбиялады. 80-90% агай эжелери ушу Рахман Разыков агайдын колунан тарбияланып чыкты. Эми калган жашын бала чакасына берсин деп айтпаймын, себеби агайдын көрөр күнү ичер суу түгөндү. Болгону мен бала чакасына, аркасында калган туяктарына сабыр тилейм. Агайдын жаткан жери жайлоо, жаны жаннаттан болсун. Каныбек өзүнүн баласы болсо дагы ошол Каныбек эмес, анын жанындагы балдарга наоборот көбүрөөк жакшылык кылчу да. Ал өзүмдүн балам буга мен жакшыраак роль берейин, а бул башка деп ошончо эмес да. Наоборот, Каныбекке 2-, 3-, 4-чү планды берип, бизге 1-чи планды берип ойнотчу. Чоң жоготуу, чоң айрылуу болду. Акыркы жолу сүйлөшкөн, кечээ сүйлөшкөн. Больницага жаткандан кийин өз үйүндө бир жума жатып калыптыр да агайчы. Үйүндө бир жума жатып анан кийин больницага барган экен. Больницага түшкөндө эле угуп эле чалдым. Сразу эле агай кандайсыз, жакшысызбы десем, үйүнү аябай оор болду. Жакшымын кызым, жакшы кичине деп, бирок үнүнөн байкалып. Каныбекке чалдым, Каныбек агай катыраак ооруп атат окшойт го десем, ушундай болуп атат деди. Кайра эртеси күнү агайдын тынчын албайын деп дагы Каныбекке чалдым. Агай жакшыбы десем, бир аз жакшы деди. Кайра дагы кечээ ошо өлөрдөн бир күн мурда чалып, агай кандайсыз деп ошентсем, жакшы кызым, жакшы, Кудайга шүгүр, кичине жылыш болуп атат деп ошентти. Жакшы сүйлөй албай койду. Анан Каныбекке чалдым, Каныбек агай жакшы сүйлөй албай атат го десем, кайра реанимацияга түшүп калды атам деп ошентти. Ошо менен сүйлөшкөн жокмун да. Ошо өлөрдөн бир күн мурун сүйлөштүм. Жакшымын кызым, жакшымын деп ошентти. Агай ушунчалык күчтүү болчу да. Беш кемпир деген группаны акыры Гүлжайна алып чыгат деп ушинткен да. Буюрса ушул агайымдын мага керези катары кабыл алып калдым да ушул нерсени. Буюрса беш кемпирди алып чыгышым керек. Эң сонун сериалдар дароо премьерадан кийин толугу менен акысыз. Жаңы переходи на О топтомунун абоненттери үчүн супер акция жана супер белек. Жөн гана жылдызча 765 жылдызча бир торчо буйрутмасын терип, Амедиатеканын миңдеген фильмдери менен сериалдарын бир ай бою акысыз көр. Переходи на О, сага керектүүнүн баары. Бул Рахман агай кыргыз сатирасындагы бир революция жасаган киши. Анткени ага чейин Келдибек байке, Асанкул Шашенов агайларыбыз
ойногон интермедиа стилдер башка болгон. Аралаш тобун деп түзүп келгенде, аралаш тобунун бул ушул күлкү жаатындагы бир өзгөчөлүктө өзгөрүш тап кирген да, ошончо бурулуш. Мен кийинки учурлар жакын болуп жүргөндө, мына өмүрүнүн акырында кече бир 10 күн ошол больницада ооруп жатканда сүйлөшүп калдым. Анан ушинтип ооруп атам деп аябай үнү аябай начарчып калганда мен берки куудулдарга группабыз бар. Ошолорго группадан айттым. Рахман агайдын үнү жакшы эмес балдар. Күчү да бар эле менден. Ала калын сурагыла, көңүлүн көтөрүп сүйлөшүп тургула деп. Анан баары тынбай эле ошондо чалышып, сүйлөшүп эле анан үнүн угашып эле кокуй. Аябай катуу ооруп аткан турбай көрсө, келгиле бир кичине жардам болуп калары, тыйынчыгылталы деп анан биз тыйынчыгылтып баштаганбыз сөз. Дарысына жардам берип калды. Анан кече эле мына 2 күн мурда өтүп кетти болуп калды, эртең менен 5-те. Бирок өзүмдү катуу улутам, бул жакшы эмес экен, бул оору деп ошентип калды. Рахман агайга биз адейбиз, бу дейбиз, минтип ооруп өлдү, тигинтип алдан тиги бул менен өлдү дей беребиз. Бул бирөө ооруп өлгөн болот, бирөө авария болуп өлгөн болот, бирөө мушташып өлгөн болот, дагы бирөө дабырдык болуп өлгөн болот. Бул себеп менен. Бирок ажал келбесе, Рахман агай бүгүн деле ооруп жатмак. 5-ке чыксын агайыбыз деп тилек ният кылып атпайбызбы? Ушу 5-ке чыгышына бирден бир себепкер биз. Жакын адамдары, сыйлаган адамдары бу аксакалга ушу намаз окуган сайын Кудайдан тиленип, Куран түшүрүп турушубуз керек. Башка эч нерсе кыла албайбыз биз. Кече күнү ушинтип силерге окшоп бирөө интервью алайын деп оштон келсе, менин кесиптештердин бирөөсү дагы Рахмандын тирүүгөсүндө силер жаман айтып атпадыңар беле? Эми силерге Рахмандын эмес керек болуп калдыбы деп урушуп атат да. Ал андай туура эмес. Анткени себеби дегенде, ошол жерде Рахмандын тирүүгөсүндө Рахмандын көңүлүн калтырып, Рахманга талай туура эмес иштерди кылып, кыянатчылык кылган деле кесиптештерим бар. Мисалычы, анан ошолор деле ошол жерде аябай күйүп бышып, аябай жакын адам болгон образда жүргөндөрү деле болду да, мисалычы. Андан көрө ошон үчүн айтып атам, андай эле күйүп быша турган болсоң, чындап эле, анда Куран окуп тур. Бирден бир биздин жардамыбыз ошол. Рахман агайдын тирүүгөсүндө мен дайыма аны тамашалайт элем. Рахман агай, сиз Мидин Албаев сыяктуу адамсыз. Сиздин тирүүгөсүңүздө эч ким эме кылбайт. Кадырыңызды билбейт атат азыр. Мен жанда жүрөбүз да, биз канча ырлар жазабыз, канча сонун нерселерди айтабыз. Эч ким көңүл бурбайт атат. Рахман келиптир деп ой деп коюшат, болду. Сиз өлгөндөн кийин сиздин атаңыз чыгат, көрөсүз деп эле мен тамашалап ошентип берет элем да. Ансарындай бул кишинин жазгандары, айткан сөздөрүнүн баркы эми билине баштайт. Рахман Разыков дегенде бир көл адам болгон. Аябай пейли, кенен адам болгон. Өзү да чоң, баягы географиясына жараша деген сөз бар го, аңсыңандай. Бул адам ушунчалык көл адам болгон. Мен Рахман менен жакын болчумун деп айтсам мен жаңылам. Анткени баары менен жакын болчу да болчу. Тегиз карап. Баары менен эле жакын болчу. Азыр ким менен сурасаңар айтат, Рахман мени менен жакын болчу деп айтат да. Анткени баары менен жакын болгонго убакытта да бөлдү. Баарынын көңүлүн калтырбашка аракет кылды. Жана айтып атпаймынбы, чыгармачылыкта өзүнө кыянатчылык кылганда кесиптештер бар да, ошолор менен деле кайта деле кадимкидей эле кучакташып, чай ичип эле ушинтип берет эле. Мен таң кала берет элем да. Бул адамга ушунчалык туура эмес кылып, кече күнү ушинтип атты эле, кайта деле ошолорго сатира жазып берип эле, кайра деле ошолорго жаркылдап эле мамиле кыла берет көрсө, бул адам баягы акыретти бир түшүнгөн, бул жалган жашоо экенин мындай жүрөгүнө киргизип алган, батырып алган адам экен да. Эмне кылабыз бул пендечиликте бири-бирибизге жаман айтышып депчи. Агайларым эгер туура көрсө, мен баарын кайтадан барып башын бириктирип, бир чогуу баарыбыз чогулуп алып, бир жакшы бир концерт койсок, дайыма чогулуп алып концерт коелучу куудулдар деп бир сунуш кылайын деп атам да. Ал киши бизге агайлык, анан аталыкта мээрим төктү, агайлыкта мээрим төктү дегендей 18 жашында бардык. Мектепти бүтүп эле ошол кишинин кол алдында көп нерселерди үйрөндүк да. Эми бул кыргыз сатирасында деген эң чоң салым кошупкон, мындайча айтканда, кыргыз сатирасын өнүктүргөн киши болду да бул.
Бешилик, беш тапан, беш абышка, беш кемпир, беш айры деген канча деген балдарды таптады, үйрөттү. Ошол азыркы бүгүнкү күндө ушу Рахман Разыковдун шакирттери күлкү тармагында ошолор жалаң эле ошолор болуп атпайбы. Анан эми артында толтура шакирттери калдык, эми ал кишинин дагы баягы биз дагы эми ошондой кылып шакирт өстүрүшүбүз керек, үйрөтүшүбүз керек. Өзү деле айтып калат эле, акыркы жылдары ушу көп айтып калчу. Мындай сатира жазганды үйрөнсөңөр балдар, мен дайыма эле боло бербейм да депчи. Дайыма эле боло бербейм. Мен жок болсом эмне кыласыңар депчи. Могу акыркы жылдардагы эми эгемендүүлүктү алгандан берки кыргыз сатирасында жалаң эле ушу Рахман Разыковдун калемине таандык сатиралар элдин жүрөгүнөн орун алды да. Жөнөкөй карапайым элдин дагы кемчилдигин жазды. Биз кайда баратабыз деп ырларды, тамсилдерди. Бул киши кенч эле да, мындай түгөнбөгөн бир кенч эле да. Ушундай бир кишиден ушунча нерсе чыгат, канча чыгат болду экен деп биз деле ойлонот элек да. Бир карасаң тамсил жазып болот, бир карасаң ыр жазып аткан болот, бир карасаң сатира жазып аткан болот, бир карасаң кино сценарийлерди жазып аткан болот. Могу Ошко барып угуп калдык ошол. Акыркы мергенчи деген ушу сценарий жазып уже бүтүп калган экен. Ошону аяк чага калган экен. Ошол ушу бир-эки кино тартып коеюн деп ниет кылган экен да. Жетпей калды да ниетине. Эми калгандарын Кудай буйруса шакирттери биргеликте бүтпөй калган иштерин бүтүрөбүз да. Негизи эле баардыгы эле окуучулар менен бирдей эле мамиледе болот эле. Анан бул кишини мындай карап көрсөк бир да жолу ушу кагып чыгып кетип, анан мунун эң чоң жазасы болот эле. Ар бир катуу кетип калганда жазалап коет да агай деген агай. Мунун жазасы ушу сүйлөбөй коет эле, такыр көңүл бөлбөй коет эле. Болду да, мындай үй дебейт эле. Жөн эле жанына келип бирдемкелер сүйлөсөң дагы жинне тийип койгон болсоң, ушинтип сүйлөбөй коет эле такыр. Чындыкты айткан кишини баары бир эч ким эметпей турбайт. Анан ооруп жатты, интернетке чыгарды, элдер деле мындай эле деди. Анан кече өтүп кеткенден кийин анан баардыгы кыйын киши эле, 100 жылда бир келчү, кылымда жаралчу талант эле. Анан Абдулла Иманкулов деген кудубуз агабыз айткандай, сени макташ үчүн сөзсүз эле өлүшүң керекпи дегендей эле болду да. Театрдын алдына деле ошол жерден чыгарса болмок. Ошого да уруксат беришпей койду окшойт. Анан окуучусу катары мындай аябай капа болуп калдым да. Адам кыргыз деген кандай адам өлсө деле жакшы адам эле деп айтып анан жакшы көңүл бөлүп узатып коет да. Бизде ошондой жерлери болуп калды. Агай биздин жүрөгүбүздө жашайт, жашап калат. Өзүнүн бир жакшы сөзү бар эле, балдар Кудай буйруса мен 3 поколение жашайм. Кандай 3 поколение деген? Азыркы өзүмдүн поколениямда да жашайм, силердин да поколениеңарда жашайм. Силер дагы балдарды үйрөтүп койсоңор, алардын да поколениясында жашайм депчи. Себеби биз азыр мисалы беш тапан десе Рахман Разыковду элестетет. Мисалы үчүн мени көргөн киши деле агайың Рахмана деп сурашат. Анан биз дагы эми балдарды тарбияласак, биздин дагы окуучуларыбыз дагы айтат да. Биздин устатыбыздын устаты Рахман Разыков болгон. Рахман Разыковдон тарбия алган кишиден биз тарбия алганбыз деп. Ушинтип сүйлөнүп калат. Эми кудул деген ушундай көрөгөч болуш керек экен. Бул киши көрөгөч экен. Чынында көрөгөч экен. Ушу алдын ала сезе билип, көрө билип, көрөгөчтүгүнөн ушундай балдарды өстүрдү да. Супер ТВ каналы Рахман Разыковдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт.